17 январ Машууда Фрунзе 1 авиабазасынын Ми-8 аскердикти учагы кулап, экипаждын командири капитан Жайыл Самудинов курман болду. Маркумдун ата-энеси, карындашы, иниси жана жакындары жоктоп калды. Жайыл Самудинов болгону 29 жашта эле. Курман болгон капитан Жайыл Самудиновдун акыркы сапарга узаттуу зыянаты 19 январда Бишкек шаарынын Ак-Өргө конушунда өттү. Учкуч менен коштошууга бирге иштеген кесиптештери, Коргоо министринин башкы штабынын жетекчилиги жана жакындары келген. Ал ушул жазда сүйүктүүсү менен баш кошууну максат кылып жүргөн. Өмүр баянына токтоло кетели. Капитан Самудинов Жайыл Чолпонович 1994 жылы 24 февралда Бишкек шаарында жарык дүйнөгө келген. 2001 жылдан 2008 жылга чейин Бишкек шаарынын номер 73 орто мектебинде, 2008 жылдан 2010 жылга чейин Сокулук районуна караштуу Орок айылынын орто мектебинде окуган. 2010 жылы Бишкек шаарындагы заманбап маалыматтык технологиялар институтуна тапшырып, окуу жайды 2011 жылы аяктаган. 2010 жылдары, 2018 жылдары Россия Федерациясынын Сызрань шаарындагы аскер аба күчтөрүнүн окуу илимий борборунун филиалында авиациялык комплекстерди эксплуатациялоо жана инженер адистиги боюнча билим алган. 2018-2023 жылдары Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн 23565 аскер бөлүгүндө Ми-8 тиг учагынын учкуч штурманы кызматынан звено командирине чейинки кызматтарда аскердик кызматын өтөгөн. 2023 жылдын март айынан май айына чейин Гагарин жана Жуков атындагы Сызрань аскердик авиациялык учкучтардын жогорку окуу жайында Ми-17 жаңы үлгүсүндөгү тиг учактарды окуп чыгуу боюнча курстан билим алган. 2023 жылдын 27 ноябрында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын учуулар коопсуздугу инспекциясынын улуг учкучу кызмат ордуна дайындалып, аскердик кызматын өтөп келе жаткан. Капитан Самудинов Жайыл Чолпонович өзүнүн профессионалдык деңгээлин жогорулотуудагы тырышчаактык менен аракет кылып, жогорку деңгээлдеги учкучтук тажрыйбага ээ болгон. Куралдуу күчтөрүнүн катарында кызмат өтөө убагында Кыргыз Республикасынын коргоо министринин жана куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысынын атынан бир нече медалдар жана ардак грамоталар менен сыйланган. Жайыл сылык мамилеси менен биздин эсибизде түбөлүккө кала берет. Жаткан жериң жайлуу, топураң торко болсун, Жайыл. Сөз ата журтунун атынан Жайылдын акеси Исламга берилет. Туугандар, Жайылдын достору, Жайыл менен чогуу кызмат кылган аскер кызматкерлери, баардыгыңыздарга чоң рахмат. Ушул жерге келип, ушу биз балабыздан айрылып отурган убакта бизге колдоо көрсөтүп, өз эмгегиңерди кылып берип атасыңар. Биздин балабызды ушундай сыйга татыктуу болуп, бизди уят кылбаган деңгээлге жеткизген үчүн биз сыймыктанабыз. Бул балабыз командирлери айткандай өз эмгеги менен көп нерсеге жетишти. Өзү окуду, өзү иштеди, мынакей өзү дагы балдарды тарбиялап, биз ушу дайыма ушу балабыз менен балабыздын кылган мамилеси, ушу күлгөн элестери бар эсибизде калат деп ойлойбуз. Сиздерге дагы ушу унутпай эстеп жүрүңүздөр. Бул Кыргыздын чыгаан жигиттеринин бири экен. Биз ушул балабыз менен сыймыктанабыз. Я старший лейтенант Журубаев Рустамбек Рустамбекович, командир звена АНВАШ авиационного транспорта эскадрильной 8-й части 2356. В первую очередь выражаю искренние соболезнования родным. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего нашего товарища. Имея большое желание быть нужным и полезным в стране, имея неравнодушный характер и неиспользованный потенциал, не смог я смотреть на проделки старой гвардии, которая не только вредила и саботировала, но и безнаказанно нарушала. Я выступил не раз с некоторыми разоблачениями очевидного воровства, приписок, злоупотребления. Я выступил не раз
Об этом я докладывал управлению военной контрразведки, которое крышует силы воздушной обороны. Я об этом докладывал военной прокуратуре, которая тоже прикрывала. Я об этом докладывал Совету безопасности Кыргызской республики. Но что было? Я искренне надеялся на то, что даже небольшая финансовая проверка подтвердит и обнаружит мои факты. Но проще было организовать, затеять драку, свалить на меня, потянуть статью, а может быть и суд потянуть, а статью дописать. В общем, банально и досадно. Но сколько должно продолжаться такое стоп-беспредел такой? Но я обращался и министру обороны, но Курманкулу я выражаю благодарность Курманкулу Зулышеву, который в конце концов он обратил внимание. В общем, вот. То, что вы хотите услышать, вы можете взять из стоп-беспредела. Вот все, я Буга чейин эми биздин менин атым Жорабаев Рустамбек Рустамбекович, авиациялык транспорт эскадрильясынын Ан-26 взводунун кемесинин командири болом, взводунун командири. Буга чейин коррупциялык схемаларды айткам, буга чейин биздин документте орусчага байланыштуу систематически нарушали положение об организации полетов. Я об этом выступал. Буга чейин эскертүү берген буга чейин. Ушундай кырсык болушу мүмкүн Ушундай кырсык болушу үчүн. Эмнеден болду ошол? Мен буга чейин биринчи официалдык мамлекеттик күч органдардын жообун күтөлүм. Анан эгер так маалымат болсо, мен өзүм дополнительный сообщу. Негизи